Музей ишмердүүлүгүн өнүктүрүү жана жаңы санариптик чечимдерди музейди колдонууга киргизүү. Бул темалар Иран, Кытай, Орусия, Түркия, Венгрия, Армения, Азербайжан, Франция жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген чет элдик жана ата мекендик серепчилерди Астанадагы бир аянтчага чогултту. Бул жерде Казакстандык музей конгрессинин иши башталды. 2 күндүн ичинде катышуучулар тажрыйба алмашып, илимий дискуссияларга, тегерек столдорго, семинарларга жана мастер-класстарга катышышат. Такия иш-чарасын алгаганда бир катар кызматташтык меморандумдарына, анын ичинде региондогу мамлекеттер менен кол коюлушу күтүлүүдө. Мы будем развивать выставочные проекты, потому что я считаю, что через выставку мы можем... Биз көргөзмө долбоорлорун өнүктүрөбүз. Анткени мен көргөзмө аркылуу өлкөбүз, тарыхыбыз жана маданияттарыбыздын кесилишкен учурлары жөнүндө көп нерселерди айта алабыз деп ишенем. Албетте илимий изилдөө долбоорлору болушу керек жана мында биз биргелешип көркөм кол өнөрчүлүктү үйрөнө алабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Мисалы Борбордук Азия. Бул жердеги илимий изилдөөлөр ушул долбоорлордун башында турушу керек. Быть как бы вообще в авангарде всех этих проектов. Улуттук музей Франциянын элчилиги менен дагы бир өз ара түшүнүшүү келишимине кол койду. Бул өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн жардамы менен конгрессте Лувр музейинин, Улуттук археологиялык изилдөө институтунун жана Улуттук эстеликтер борборунун серепчилери катышат. Мындан тышкары француз кесиптештери борбордун тургундарына жана конокторуна Санариптик көз фестивалынын алкагында санариптик искусствонун мыкты үлгүлөрүн жана көркөм инновацияларды сунушташат. И тоже завтра открывается цифровая осень здесь в музее, поэтому это будет... Эртең бул музейде санариптик көз ачылат. Андыктан бул Астананын бардык тургундар үчүн санарип көз фестивалына катышууга мүмкүнчүлүк. Ошондуктан биз азыр серепчилерибиздин ортосунда үзгүлтүксүз жолугушууларды уюштуруп жатабыз. Анткени музейдин экспертизасы жыл сайын өзгөрүп турат. Жана биз ар дайым өз билимибиз менен тажрыйбабызды ыңгайлаштырып, жаңыртышыбыз керек. И модернизировать наши знания, наш опыт. Өлкөлөрдүн маданий алмашуу боюнча чоң пландары бар. Ошентип быйыл күздө Парижде Казакстандын казынасы көргөзмөсү уюштурулат. Азия искусствосунун улуттук музейинде өлкөнүн эң мыкты музей экспонаттары, анын ичинде сак доорундагы зергерчилик өнөрүнүн үлгүлөрү коюлат.